Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен география предмети боюнча видео сабак өтөбүз. Бул видео сабакты даярдаган Усайын Карасаев атындагы СКО лицейинин география мугалими Чортеков Нурлан Мирбекович. Бүгүнкү сабагыбыз Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы боюнча 9-класстар үчүн Жалал-Абад облусу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жалал-Абад облусу. Жалал-Абад облусунун физикалык географиялык абалы, жаратылышына жана калкына бүгүнкү сабакта токтолобуз. Сабагыбыздын максаты. Биринчи максатыбыз Жалал-Абад облусунун физикалык географиялык абалы менен таанышуу, областтын жайгашкан жерин аныктоо, экономикалык жана социалдык географиясына толук баа берүү, географиялык маселелерди чечүү жолдору менен ар кандай типтеги маалыматтарды практикалык иштер аркылуу көндүмдөрдү калыптандыруу улантуу. Жалал-Абад облусунун географиялык абалы. Кыргызстан Республикасы өткөн сабактарда сиздер өткөнсүңөр, 7 областтан турат. Алардын бири болуп, бул Жалал-Абад обласы болуп эсептелинет. Жалал-Абад обласы кайда жайгашкан? Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан. Мынакей бир картадан көрүңүздөр, Кыргызстандын түштүк батышы. Чектешкен чек аралары булар түндүгүнөн Талас областы, анан Чүй областы. Чыгышынан Нарын областы. Мынакей жактан көрүп атасыңар. Түштүгүнөн Ош областы. Түштүк батышынан Өзбекстан мамлекети менен чектешет. Негизинен Жалал-Абад областы 4 област менен жана 1 мамлекет менен чектешет. Жалпы аянты областтын жалпы аянты 33,7 миң километр квадрат. Кыргызстандын аянтынын 16,9% ээлейт. Мынакей биякта графика көрүнүп атат. 16,9% ээлейт. Чоңдугу боюнча областтардын арасында 3-чү орунда турат. Област качан түзүлгөн? Эң биринчи 1924-1926 жылдары округ болуп түзүлгөн. Андан кийин 1926 жылдан 28 жылдары кантон болуп түзүлгөн. 1928 жылы Ош округуна бириктирилген, кошулган десек болот. Ал эми 1939 жылы облус катары уюшулган. Негизи Жалал-Абад областынын түзүлгөн жылы 1939 жылы облас катары түзүлгөн. Бирок 1959 жылы кайра област жоюлуп, Ош областынын карамагына кирген. Бирок Советтер Союзу мамлекеттери тарап ыдыраар убагында 1990 жылдын 14 декабрына тартып кайра өз алтынча облус болуп кайра түзүлгөн. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Жалал-Абад областы Кыргызстан мамлекетинин бир өзүнчө административдик област болуп эсептелип келет. Областтын негизги символикалары бул желеги, андан сырткары бул герби. Эгер сиздер китептерден болобу, башка маалымат булактарынан бул желекти, гербти көрсөңүздөр, Жалал-Абад обласы деп эсептесек болот. Кийинки Жалал-Абад обласынын администрациялык аймактык бөлүнүшү. Негизинен Жалал-Абад обласынын борбору, административдик борбору болуп бул Жалал-Абад шаары эсептелинет. Андан сырткары облуста
8 район бар, 7 шаар, 7 шаарча жана 420 айыл. Бул көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр бул Жалал Абад областынын администрациялык аймактык бөлүнүшү болуп эсептелинет. Эми райондор негизинен Чаткал району, анын борбору болуп Канышкыя айыл эсептелинет. Алабука району, анын борбору Алабука айылы. Андан кийин Аксы району, анын борбору Кербел шаары болуп эсептелинет. Токтогул району, анын борбору болуп бул Токтогул шаарчасы болуп эсептелинет. Ноокен районунун борбору Маасы айылы. Андан кийин Базар Коргон району 13 номерде борбору Базар Коргон айылы. 16 Сузак району борбору Сузак айылы. 17 Токтогул Токуз-Торо району борбору Казарман айылы. Бул жерде көрүп турганыңыздай эң чоң территориясы боюнча, аймагы боюнча чоң болгон бул Чаткал району, Токтогул району, анан Токуз-Торо, Аксы райондору болуп эсептелинет. Жалал Абад шаарчасы Сузак районунун аймагына кирет. Шаарлар: Кербен шаары, билесиздер, 7 шаар бар алан. Каракөл шаары да бул Токтогул кесинин жашоочулары, куруучулары жашаган шаар болуп эсептелинет. Ташкөмүр шаары да бул Нарын дарыясынын жээгине курулган. Ал жерде билсеңиздер, көмүр кендери, андан сырткары ГЭС курулган. Кочкор Ата шаары, буякта эң биринчилерден болуп Кыргызстан боюнча нефть өндүрүү иштери ушул шаарда жакын жайгашкан. Андан сырткары Майлуу суу шаарчасы да билсеңиздер, бул Майлуу суу шаарчасы бул өтө өндүрүшү, өнөр жайы көп шаарлардын катарына кирет. Көк Жаңгак шаары да калкка чакан болгону менен бул жерде да кен казып алуу шаарчасы болуп эсептелинет. Административдик борбору болуп бул Жалал Абад шаары эсептелинет. Жалал Абад облусунун жаратылышы негизинен тоолуу Кыргызстан, билсеңиздер, баарыбыз да билебиз, 90% тоолордон турат. Ошондой эле бул жерде тоолор: Чанталаш тоосу, Чаткал тоосу, Ат Ойнок тоосу, түндүгүнөн Талас тоосу рельефи боюнча карасак, Фергана кырка тоосу болуп бөлүнөт. Негизинен Жалал Абад областына Кетмөнтө өрөөнү, Тогуз-Торо өрөөнү, андан сырткары Фергана өрөөнүн чээктери, областын ушу Өзбекстанга жакын аймактары бул Фергана өрөөнүнө кирет. Негизинен эң бийик жери жайгашкан жер бул Авлеттун чокусу, анын бийиктиги 4503 метр, бул Чаткал тоосунда жайгашкан. Ал эми эң төмөнкү жери бул Базар Коргон районунун түздүгү болуп эсептелинет. Аякта деңиз деңгээлинен 600 метр бийиктикте жайгашкан. Көпчүлүк түздүктөрдөн турат. Андан өдөлөп бөксө тоолорго жапыз тоолор, андан сырткары бийик тоолор кирет. Өрөөндөр: Токтогул суу сактагычтын жээктери, Кетмөнтө өрөөнү, Тогуз-Торо өрөөнү жайгашкан. Бул жерлерде да жер ортолук Токтогул суу сактагычы, Нарын дарыясы, мынакей көрүп турасыздар. Нарын дарыясы Жалал Абадтагы эң көп ГЭС курулган аймак болуп эсептелинет. Климатына токтоло кетсек, климаты континенталдуу, мейлиң континенталдуу болуп эсептелинет. Себеп дегенде бул жерде борбордук Азиядан келген жылуу агым тоскоолдуксуз өтүп, көпчүлүк бөлүгү башка областтарга салыштырмалуу Жалал Абад областынын климаты жылуу. Жаан-чачын түздүктөрүндө 450-500 милли болсо, ал эми көрсөткүчү, ал эми Чандалаш тоосунун
капталдарында, чаткал тоолорунда, Фергана тоонун капталдарында Кыргызстан боюнча эң көп жамгыр жааган аймак болуп эсептелинет. Жылдык орточо жаан-чачын өлчөмү 800-900 миллиге жетет. Жалал Абад облусунун эң кооз жерлеринин бири болуп, бул Арсланбаб токою эсептелинет. Ошол токой боюнча кичинекей bir video var, ошону назар салыңыздар. Андан кийинки видеобуз бул да Жалал Абад областынын эң кооз жерлеринин бири Сарычелек биосфералык территориясы Сарычелек көлү боюнча видеого көңүлүңүздү бурабын. Өзүнүн өзгөчө кооз жаратылышы менен көпчүлүктү таң калтырган Сарычелек көлү өлкөнүн батышында, Бишкектен 500, ал эми Оштон 300 км аралыкта Сарычелек куругунда жайгашкан. Ал чаткал тоо кыркасынын көз жоосун алган ажайып жайы. Көлдүн узундугу түндүк чыгыштан түштүк батышты карай 7,5 км, суусунун аянты 507 гектар. Сарычелек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Уникалдуу көлдү курчаган капчыгайлардан ондогон тоо суулары куюлуп турат. Көлдүн жээктери өтө тик жана салаңдаган аскалар менен курчалган. Жээктен эле дароо тереңдик башталып, кээ бир жерде ал 234 метрге жетет. Тереңдиги боюнча Сарычелек Орто Азияда 3-чү, ал эми Кыргызстанда 2-чи орунда турат. Көлдүн түндүк жээктери койгон карагайлар менен пикталардын калың токоюна курчалган. Эгер сиз бул жерге келип калсаңыз, Сибирчтин токойлоруна туш келгендей эле болосуз. Көз мелжиген карагайлар жаркыраган көл суусунда көзгүгө карангандай чагылышып турат. Бул табигый көзгүдөн көлдү курчаган кызыл аскалар менен жашыл ыраң тоолорду да көрүп, өзүнчө эле бир жомоктор дүйнөсүнө туш келгендей болосуз. Сарычелек деген аты ага күзүндө гана жарашат. Бул убакта бак дарактардын жалбырактары сары, кызыл түскө боелуп, көл бал сузган чаканы элестетет. Жылдын калган бардык мезгилинде көлдөгү суу бир аз жашыл ыраң аралаган көк түстө болот. Көлдүн атына бир кооз уламышты байланыштырып жүрүшөт. Ал көл жээгинде арынын уюгун кармаган балчы жөнүндө. Күндөрдүн биринде ал балды челекке куюп жатып, балдын түсү ага ушунчалык жагып калат да, көлдү Сарычелек деп атап коюптур. Сарычелек тууралуу дагы бир уламышка токтолуп кетсек, уламыштардын биринде азыр көл турган жай илгери сай болуп, сайдын суусу элди каптаары жөнүндө пайгамбар түш көргөн дешет. Пайгамбар жаратканың чын болсо пенделериңди сакта деп көкө теңирге кайрылганда, көлдүн сыртында калган аркыт жери өзүнөн өзү оодарылып, сайдын оозун тосуп сел токтоп калган экен. Ошондон улам көлдүн алгачкы Тоскоол ата деген аты эмдигиче эл оозунда айтылып жүрөт. Жайкысын көлдөгү суунун температурасы Цельсия боюнча +30 градуска чейин өзгөрүшкөн. Урматтуу окуучулар, бул видеолордон силер көптөгөн маалымат алдыңар деп ойлойм. Сабагыбызды андан улантабыз. Жалал Абад областынын калкы туруктуу калктын саны жылдын башына карата бул жерде таблицада сиздер көрүп турасыздар. Акыркы 9-8 жылдын көрсөткүчтөрү көрүнүп турат. Мына бу жактан карасаңыздар
2012 жылы 1 миллион 540 мың 300 адам эсептелинсе, 2019 жылы 1 миллион 214 мың 400 адам болып тұрады. Бұл жерден біз эмнени көрө алабыз? Бұл жерден біз халктын өскөнүн байкап турабыз. Халкынын саны 2019 жылга карата 1 миллион 214 мың 400 мың адам туура келип атат. Кыргыз Республиканын халкынын 19,1% эйлейт. Халктын жыштыгы 1 километр квадрат жерге 30,76 адам туура келет. Областтар боюнча халктын санын менен караганда Жалал Абад областы 3-чү орунда турат. Ош, Чүй областы, андан кийин Жалал Абад областы. Табигый өсүш көрсөткүчтөрдү биякта көрүп турасыздар. Төрөлгөндөрдүн саны, анан табигый өсүш. Бул 2 жылдык көргөзгүчтү биякта биз көргөзүп атабыз. Облус боюнча төрөлгөндөрдүн саны биякта көрөбүз, шаар калкы, анан айыл калкы. Көпчүлүгү билесиздер, Кыргызстандын көп бардык областтарында айыл калкынын саны көбүрөөк. Табигый өсүш 2017 жылы 4 шаар калкы 4737 кишиге, ал эми 2018 жылы 5232 кишиге көбөйгөн. Айыл калкы 19485тен 20716 көбөйгөнүн бияктан биз көрсөк болот. Демек, Жалал Абад областынын калкы жылдан жылга көбөйүп турат. Өсүүсүн байкадык. Калктын этностук курамы 2019 жылы көрсөткүч боюнча эң негизги кыргыздар көпчүлүк бөлүгүн 71,9% эйлейт, 19%. Андан кийин өзбектер 25,2%, орустар, түрктөр, тажиктер, уйгурлар, татарлар, азербайжандар булар 0,6, 0,5, 0,8% гана эйлейт. Андан сырткары башка улуттар да бар, алар негизги калктын 0,3% эйлейт. Көпчүлүгү кыргыздар менен өзбектер түзөт. Эмне себептен өзбектер көбүрөөк дегенде, биз Жалал Абад областы Өзбекстан мамлекетине жакын жайгашкандыктан ошол жерде отурукташып калышкан. Шаар калкы негизинен 23,94% түзөт, ал эми айыл калкы болсо 76,6% түзөт. Негизинен калк жайгашкан шаарлар бул эң чоң шаарлар айтылат. Алар чоң шаардын калктын саны 100 миңден 250 миңге чейин болуш керек. Ал чоң шаарларга туура келген Жалал Абадда бир эле шаар, ал административдик борбор болгон Жалал Абад шаары. Анын калкынын саны 119,069 адамды түзөт. Орточо шаарлар булар 20 миңден 100 миңге чейин болуш керек. Адамдын туура келген шаарлар, аларга Жалал Абад областынан 4 шаар кирет. Таш көмүр шаары 42,266 киши жашайт. Кербен шаары 29,291 киши, Каракөл шаары 25,890 киши, Майлы суу 25,731 киши. Андан кийин 3-чү чакан шаарлар булар 20 миңден аз болгон чакан шаарлар. Аларга Токтогул 19,864 киши, Кочкор Ата 16,829 киши, Көк Жаңгак 11,786 киши. Мындан сырткары да Жалал Абадтан областында калктын саны көп болгон айыл кыштактар өтө көп. Аларды мен ойлойм өзүңүздөр китептен окуп аласыздар деп. Сабагыбызды улантабыз. Сабагыбыздын жыйынтыктоо боюнча мен төмөнкүдөй суроолорду даярдадым. Биз бүгүнкү сабактан эмнелерди үйрөндүк жана эмнелерге машыктык? Анын негизгилери кайсылар? Андан кийин бүгүнкү сабакта силерге кызыктуу болгон маалыматтар кайсылар? Жалал Абад облусунун башка областтардан айырмачылыктары кайсылар? Мына ушул суроолорго урматтуу окуучулар, сиздер өз алдынча даярданып жооп бересиңер деген үмүттөбүз.
Үйгө тапшырма. Биринчи, терминдерди табуу. Округ, кантон, демография, иммиграция, автономия, агломерация, этнос. Экинчи тапшырма. Контур картага облустун район шаарларын жана кептериңерге статистикалык маалыматтарды түшүрүү. Шуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.